Адамдын акыл эси илим билим менен агарып, жүрөгү ишенимге толуп турушу керек. Фетхуллах Гюлен. Түрк окумуштуусу, агартуучу, философ, теолог, публицист жана коомдук ишмер. Бул айтылгандарды дүйнө коомчулугу Фетхуллах Гюлендин ысымы менен байланыштырышып келет. Бирок 2016-жылы 16 июлга караган түнү Түркияда бийликти басып алууга жасалган аракетти Түркиянын президенти дин аалымы Фетхуллах Гюлен менен байланыштырып, анын жактоочуларын террорист деп атаган. Өз кезегинде дүйнө коомчулугунун акылын айран-таң кылган мындай айыптоого бир топ эле жооптор берилди. Окумуштуулар, тарыхчылар, дүйнө лидерлери өз ойлорун айтышты. Айталык, АКШнын чалгындоо боюнча комитетинин төрагасы Девин Нунис Түркиядагы көтөрүлүштүн аркасында Гюлен турат деген билдирүүгө ишенүү өтө кыйын экенин айткан. Тактап айтканда, ал диний аалым Гюлендин мамлекеттик төңкөрүш кылууга барарына ишенүү өтө кыйын жана анын катыштыгы бар экени боюнча эч бир далил жок деген. Ал эми америкалык тарыхчы, жакынкы чыгыш маселелери боюнча эксперт Даниэль Пайпс Түрк өкмөтү көз карандысыз соттук териштирүү жүргүзүү керектигин белгилеп, Гюлендин дарегине айтылган айыптоолорду жөн гана каралоо же көөртүп жабыртуу деп белгилеген. Дагы бир мисал, 2020-жылы Human Rights Watch эл аралык уюмунун адам укуктары боюнча кырдаал тууралуу докладында дин аалымы Фетхуллах Гюлендин миңдеген жактоочулары терроризм иш-аракеттерин жасаган деген жалган айыптоолор менен камакта отурушат деп жазган. Уюмдун жетекчиси Кеннет Рот мындай айыптоолордун логикалык түшүндүрмөсү жок, болгону Гюлендин тарапташтарынан өч алуу аракети гана жүрүүдө деп айткан. Ал эми дин аалымы Гюлен болсо, саясаттан алыс экенин айтып, түрк бийлигинин айыптоолорун четке кагып, чындыкка коошпой тургандыгын белгилеп келет. Окуядан бир жыл өтүп, эл аралык басылмалардын бирине берген интервьюсунда Фетхуллах Гюлен Түркиядагы төңкөрүштүк аракетти иликтөө үчүн эл аралык атайын комиссия түзүүнү сунуштаган. Мен тергөөчү менен комиссиянын суроолоруна толук кандуу жооп берүүгө даярмын жана мындай оор окуяга өзүмдүн тиешим жок экенин дагы бир ирет кайталайм деген. Адамдык мусулмандык кадыр баркыбыз бар. Адамдын жанын кейитип атса, кайгырган жокмун дей албайсың. Мындай окуяга кандай кайгырып кейип жатканымды жанымдагылар жакшы билет. Муну айтууга мажбурмун. Керек болсо бир арынын өлүмүн көрүп, жарым саат ыйлаганымды да билишет. Бир кумурсканы өлүмдөн сактап калдым деп, аны алаканыма салып барып сыртка таштаганымды, аны кайрадан жашоо жолуна салгансып, жадырап кубанганымды да, туйлап жаткан бир көпөлөктү сыртка чыгарып, учуп баратканын көзүм менен узатып, кудум бир адамга өмүр татуулагандай сүйүнгөнүмдү да жакшы билишет. Ушул сыяктуу кичинекей жандууга да мээрим төккөнүмдү көрүп туруп, адамдардын өлүмүнөн, имараттардын талканалышынан, инсандын кадыр баркынын тебеленишинен, кордолушунан кандай терең таасирленгенимди баамдасаңар болот. Жанымдагы досторум жакшы билишет. Кайсы бир мезгилде мекен үчүн мыкты кызмат өтөгөн кээ бир адамдарды бейкүнөө кармап камашканын көрүп, өзүмдү кармай албай өксүп ыйладым. 2016-жылдан бери арадан 5 жыл өтүп, 6-жылга аяк басты. Бул жагдайга кайра эмнеге кайрылып жатабыз? Сизди ушул суроо ойго салып турса керек. Кыргызстанда да бийлик алмашкан сайын бул маселе ачык да, жашыруунда көтөрүлө калып, түрк бийлиги Кыргызстандагы диний аалым Фетхуллах Гюленге байланыштуу деп эсептелген билим берүү мекемелерин жабууну өлкөдөн талап кылмай бар. Албетте, расмий Бишкек бул талапка кескин каршылыгын билдирип келет. Коомчулукта түрк лицейлери деп белгилүү болуп калган Сибат же азыркы Сапат билим берүү мекемелери өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбей тургандыгын байма-бай айтылат. Өлкөбүздө 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Сибат мекемеси мына ушундай жагдайлардан улам ошол эле жылы Сапат болуп өзгөргөн. Жана мекеменин түзүүчүлөр курамына Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги кирген. Жаңы устав иштелип чыгып, ал юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Элдин эсинде болсо керек. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев учурунда аталган билим берүү мекемелерин жабууну акылга сыйбаган нерсе деп баалаганы бар.
Bizge bilesiңер, Türk bir tuğandarısın tarınıp atkanı mına Sibat degen mektepтерди men japtırıp koydum. Açık aytayım, bu eң mыкты mektepter. Albatta, alardın ötünüşünden keyin biz çinle al jerde bizdin gözömölдү күчөттүk. Sibattın 35%'ı hazır bizdin bilim berim ministerliğinde. Açık ayttık bizge berildi. Akçasını televizyon bölüp mında verildi. 35%'ını bizge ötkürüp verdi. Aldı bir top karacak. İkincisinden buna Sibat ve Sapat dep koyduk. Gözömölдү küçöttük. Mugalimden hazır menimçe 90%'ı 95'i Kırgızlar jalan. Emanan keyin janagı Türktün elçisi aytıp atpayбы, Kırgızstanda Gülendi koldogon 3,5 ming kişi işledi dep. Oşo Sapattın mugalimleri de. Sapattın mugalimlerin, mekteptin mugalimlerin terörist görsüңөр, mümkün anda bir doktorga barış керек да ошондой элчилик. Menimçe de men tarınbasın. Menimçe akıl esi ordunda bu жок. Biz mektepterde japtırbayбыз açık aytayım. Biz köbeytebиz. Mına bizde hazır büdjetten 24% bilim berүүгө кетип атат. Ошон үчүн biz mına озунуп алдыга чыгып атабыз. Албетте, Фетхуллах Гүлендин тарапташтарына таандык делген мектеп, окуу жайлар дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө бар. Кыргызстандагы Сибат эл аралык билим берүү мекемеси да Гүлендин идеясы менен ачылганын жашырган эч ким жок. Биздин республикада мындай билим берүү мекемелери 1992-жылы өз ишин баштаган. Айталык, мындан 20 жыл мурун өлкөдө ачылган алгачкы мектептердин бири Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып келет. Мектепти ачуу аземине жазуучу өзү катышып, бул билим берүүгө салынган инвестициялардын асылы деп атаган эле. Бул түзүлүп калган бир окуу маданий система жүрө берет го деген үмүттөмүн. Андыктан силерге ушул инвестицияларды арнаган баарыңарга, ушул жерге келип отурган баарыңарга чын жүрөктөн бардык эл журтубуздун атынан салам айтып, рахматымды айтам. Анткени силердин инвестиция деген дүйнөдө толуп атат ар түрлүү. Бирок силердин инвестицияңар ушул илим билимге арналган, жаштарды окутуу, тарбиялоого арналган. Бул инвестициянын эң асыл, эң жетилип турган көрүнүшү. Бул инвестиция согуш ракеталарына арналып аткан жери жок. Бул инвестиция терроризмге арналып аткан жери жок. Бул инвестиция биздин элдерди бийик дүйнөлүк даражага көтөрүш үчүн арналган. Андыктан силерге баш ийип салам айтам. Ооба, Фетхуллах Гүлен мындан 40 жыл мурун Түркиядагы жаштарга билим берүү багытында жаңы муундагы түрк мектептерин түзүү керектигин, ал мектептер кийин дүйнөнүн бүткүл жергесине курулуп, жаштарга терең билим берип, таасирдүү таалим тарбия берерин эскерткен. Бул мектептерде окуу иштери европалык стандартта жүргүзүлүп, улутуна, динине, тилине, өңүнө карабастан, достукта, бир туугандыкта, бекем толеранттуулукта жашоого жетишерин белгилеп келген. Фетхуллах Гүлендин дагы бир айткан акыл сөзү мага абдан жагат. Себеби биз дейт жалкоолуктан кутулушубуз керек дейт. Биз ар кимибиз өз жашообуз үчүн өзүбүз күрөшүп, өзүбүз оокат кылышыбыз керек дейт. Ал үчүн билим керек дейт. Билим алышыбыз керек. Азыр мына илим менен техниканын заманы болуп атат. Компьютердин заманы болуп атат. Мына заманбап технологияларды өздөштүрүүгө Кыргызстандагы эң мыкты окуу жайлар деп кайсы окуу жайларды айта алабыз? Мен ошол багытты изилдеген илимпоз катары кыргыз түрк лицейлери Кыргызстандагы эң алдыңкы окуу ыкмаларды үйрөтүүчү окуу жай деп ачык айта алам. Себеби мен ал окуу жайларда барып 10 күн, 15 күн кошо жатып, окуучулар менен аңгемелешип, алардын ата-энелери менен аңгемелешип, анан мугалимдер менен аңгемелешип, көп бир жакшы нерселерди ошол китебиме мындай алдыңкы ыкмаларды кандай колдонсо болот. Анан Фетхуллах Гүлендин дагы бир
мекенчилдик деп айтабызбы, же болбосо түрк дүйнөсүн жаңыртуудагы жаңылыгы деп айтабызбы, бүткүл дүйнөгө түрк тилин үйрөтүү деген ыкмасы Вьетнамда дагы түрк мектептери ачылган, лицейлер ошол жерде түрк тилин үйрөтүшөт. Вьетнамдыктар түркчө сүйлөшөт. Африкада ачылды. Мындайча айтканда, дүйнө жүзүндө түрк тилинин, түрк тарыхын, түрк маданиятын даңазалоодо биз Феткулак Гүлөнгө түрк дүйнөсү милдеттүүбүз. Аны биз дайыма сыйлап, анын билим берүү багытында жасаган албан иштерин биз мындай сыймыктануу менен айтышыбыз керек да. Мына мен 20 жылдан бери ушул кыргыз түрк лицейлерин тарыхын изилдеген тарыхчы окумуштуу катары мен дагы ошол бүтүрүүчүлөрдөн террористтик уюмга, же болбосо экстремисттик уюмга, же болбосо радикалдык багытка кеткен жигиттерди, кыздарды көргөн жокмун. Тескерисинче бардыгы тең өзүнүн мамлекетине, өзүнүн өкмөтүнө, өзүнүн улутуна жардам берген мекенчил мен кыргызмын деген жаштарды тарбиялап атышы ушунчалык кубанычтуу нерсе да. Гүлендин педагогикалык ишмердүүлүгүнүн негизги өзөгү жаңы мазмундагы мектептердин иштеп жатышы дешет аналитиктер. Айтмакчы, Гүлен мектептери деген аталышка ээ болгон мекемелерде пайда табуу кызыкчылыгы жок экендигин баса белгилөө менен, Гүлен өзү бир дагы мектепке ээ эмес экендигимди айтуудан чарчадым дейт интервьюларынын биринде. Анткени Гүлен мектептеринин ар бири өзү жайгашкан өлкөнүн талаптарына ылайык жана жергиликтүү текшерүү мекемелеринде ачык түзүлгөн. Мындай абал бул мектептердин курамына коомчулук тарабынан өтө чоң урматтоо жана ишенич менен мамиле кылууга алып келди. Өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болгон алгачкы жылдары Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигин жетектеген Ишенгүл Болжурова Сибат же азыркы Сапат билим берүү мекемелери саясатка кийлигишкен бир да учур болбогонун, Сапат кыргыз балдарынын багын ачкан мектеп болду дейт. Ошон үчүн баягы биринчи ачылганда бул өзүнчө чоң жаңылык болгон. Тилекке каршы ошол убакта көп техникумдар, биздин жанакы училище деп коебуз, илгери училище, ошолор иштебей калган. Анткени завод, фабрикалар жабылып кетип, аларга даярдаган адистердин баары кереги жок болуп калып, ошолор зданиялардын баары тең жокко чыгып калган. Ошондо Сибат өзү ошолорду алып, чоң ремонтторду жүргүзүп, анан жаңы 21-кылымга барабар келген билим системасын киргизген. Жаңы жаңы адистерди, жаңы бир жаштарды чыгаруу, ошол жаңы революцияга, инновациялык революцияга барабар келген балдарды окутуу маселеси ошол Сибатта чечиле баштады. Биз аларды биринчи болгондо көп сөздөр болду, мүмкүн исламдык тарап кетеби же мүмкүн мен бир нече жолу комиссия жиберип аларды текшертип, бирок алар ошол окуп аткан балдарды патриоттук сезимге окутканы мени ындандырган. Анткени азыр кандай экенин билбейм, мурун ар бир күнү эртең менен турганда балдар кыргыз гимнин ырдап окууга киришчү. Патриоттук сезимин өтө жакшы тарбиялаганда, ошол бүт экономика куурап аткан убакта ошол патриоттук сезимде ошол мектептерде болгон. Мен бир жолу дагы Сибат кандай бир саясий коом же болбосо саясий агымдарга окшошкон деп айткандарды уккан эмесмин. Тилекке каршы 2016 жылы Турцияда ошол төңкөрүш болгондон кийин эмнегедир Фетуллах Гүленди ошол төңкөрүштүн идеологу деп санагандан кийин кээ бир энаталар мага кайрылды да, ошо Сибат окуу жайында окуп бүткөндөр
ошол убакта бир 20 000 бала бүткөн да. Анан ошолор айтышты, Гүлен деген ким деп. Эне аталары билбегенден кийин, балдары билбегенден кийин биз кантип сибатты саясий даярдык даярдап атат деп айта алабыз. Бул чындыгында кыргыз мамлекетине, кыргыз билимине өзүнчө бир өз убактысында бир мисал катарында, жакшы прогрессивдүү мисал катарында болгон нерсе. Экинчи жагы, мына сапат жагынан, биз качан болсо сапат деп билим системасында сапаттан эле баштайбыз. Сапаты кандай экен деп. Чындыгын айтканда, мына канча жыл болду, республикалык олимпиада болобу, эл аралык олимпиадалар болобу. Ошо азыр сапат дейбиз, сибаттын балдары 40-50% республикалык мисалы олимпиадада математика болобу, физика болобу, химия болобу, информатика болобу, англис тилинде качан болсо биринчи орунду алып келишти да. Азыр дагы 16-жылы президент мындай өтө жакшы принципиалдуу бир принцип менен бул бизге эч качан саясий жагынан дагы, баягы террористтик жагынан дагы эч кандай мисал көргөзгөн эмес. Бул только билимдин сапатын көргөзгөн мектептер болуп атат, ошондуктан жаппайбыз дегени бул менимче өзүнчө батырлык дагы болду. Экинчи жагынан чындыгына келгенде эле бул мектептер эч кандай саясатка киришкендигин мен көргөн эмесмин, билген дагы эмесмин, биле элекмин. Булар ошо Кыргызстанга, жаштарыбызга эң эле жакшы билим берген менен атап чыккан гана лицейлер. Туркия Мариф мектептерин ачабыз деп атышат. Мейли ачышсын, жакшы мектептер болсо, ал жери материалдык базасы жакшы болсо, жаңы методикалар болсо, мындай прогрессивдүү бир китептер, окуу куралдары болсо, интернетке барган жаңы программаларды 21-кылымга дагы бир жолу айтып кетейин, информациялык технологияларга барабар келген, жаңы илимий ачылыштарга умтулган мектеп болсо, эмне үчүн мейли ачыла берсин. Ал эми бири-бирине карама-каршы коюп согуш жарыялоо бул биздин системага, билим деле вообще билим системасына, дүйнөлүк билим системасына бул туура эмес келген нерсе. Ислам менен террор бири-бирине жат. Фетхуллах Гүлен. 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШдагы террорчулук акциялардан кийин ислам аалымдарынан алгачкылардан болуп Гүлен ислам менен террор карама-каршы экендигин далилдеп чыкты. Мусулмандар алдыга чыгып туруп, чыныгы мусулманчылыкта террорго орун жок деп айтышкы керек. Анткени исламда адам өлтүрүү бардыгынан улук Кудайдын эркине каршы кадам деп айтты. Гүлендин идеясы акыл эстүү, толеранттуулук менен ыймандуулукту ыйык көргөн коомчулукта бааланарын, анын кадамдарын терроризм аракеттери менен байланыштыруу бул караңгылык дейт публицист Истина Фетхуллах Гүлен китебинин автору Куан Мамбеталиев. Гүлендин мектеби бизге келгенине чейрек кылым болду. 25 жылдан бери ушул жерде иштеп атат Гүлендин мектеби. Анан ошон үчүн бул жерде эч кандай эме жок. Анан кайта эле Гүлендин эме террористтер, булар 5 мал намаз окуган эмелер деп чыгышты, исламисттер эч кандай жок. Мен аны текшерип көргөм. Мектебин дагы эмесинде бир да намазканасы жок, ошол имараттардын ичинде жок. Эч качан ал жерде программасын караган. Программасы биздин министерстводон бекитилет. Министерстводон мектеп үчүн дагы, вуз үчүн, университет үчүн дагы ал программага жок андай сабак. Калп. Мына биздин кыргыз балдар азыр Сочиде мектебинде директор болуп жүрөт. Бирөө жакында Индияга кетти, ошол жакта мектеби бар. Ошол жерде директор болуп өтөт. Биздин кыргыздын балдары турк тилин, англис тилин, орус тилин жакшы өздөштүргөн балдар. Анан кийин бул жерде мындай айтышат, 1% дагы бул жерде чындык жок. Эч кандай террористтик уюм эмес. Эч качан бир да террорист, анда айтсын да кайсы кимди даярдаптыр. Террористтерди тизмелеп берсин. Мына террористти даярдаган, бул эмне? Бен Ладенди даярдаптыр, же кимди? Учурунда именно Гүлен жанагы Беслан деген жерде Шамил Басаев жанагы больницаны эмеге алып туруп ошол жерде канча кишини кырды эле. Биринчи болуп туруп ошо диндин өкүлдөрү деги эле дүйнөдөгү мындай чоң инсандардын катары биринчи болуп туруп ошондой айткан.
ошондо айткан, түздө-түз айткан, сен кылмышкерсиң, сен бандитсиң. Сага эч кандай эме жок. Эч кандай сага колдоо болбойт мындайларга. Бен Ладенди бандит дегенде, Бен Ладен дегенде бул адамзаттын, ааламдын душманы деген ушуну Гүлен айтты. Баары тең турат. Учурунда бүт дүйнөгө тараган, бардык тилге которулган Гүлендин сөзү. Анан ошондой киши кантип террорист болот? Кантип террорист болот мындай киши? Эч бир террористке жакындыгы жок. Гүлен деген бул дүйнөнүн мындай реформатору, дин жагынан алганда. Бул биринчи диндин өкүлү, исламды демократия менен бириктирген биринчи агымды баштады. Мына буга чейин болгон эмес мындай. Исламды демократия менен, исламды билим менен, ислам билимди четке чыгартуучу. Даже жана типография эмечи эмес булар. Жок болбойт, типографияны жанагы эмени Куранды кол менен жазыш керек деп канча артка калган. Ошон үчүн Гүлендин орду дүйнөнүн тарыхында өтө чоң орду. Орду өтө бийик инсан. Мына 38 жыл болсо, канчага 83-кө келди. Тарыхта мунун ысымы ушундай калат. Демократия менен исламды бириктирген чоң илим пост катары болду. Диний илим пост. Бул Куранды жатка билген эме. Жүрөктү, ыйманды, акылды, илимдин жарыгы жаркыратышы керек. Фетхуллах Гүлен. 2016 жылы Түркияда болгон окуядан кийин түрк бийлиги гүленчилердин аракеттерине бир катар мамлекеттерде тыюу салынып жатканын белгилеп, Кыргызстанда чечим кабыл алуу керектигин эске салып турду. Бирок башка мамлекетте болуп жаткан саясий окуялардын таасири менен бул окуу жайларды саясатташтыруунун кажети жок экенин коомчулук социалдык түйүндөргө жазып айтып турушту. Айтмакчы, белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалиловго да бул тууралуу суроолор арбын берилчү. Ал түгүл анын АКШда жашаган Гүленге жолугушууга барышы да чоң талкуу жаратканы эсибизде. Аалым ал тууралуу көзөтүрүү кезинде мындай деген эле. Фетхуллах Гүлен мырзага мен барганда ошол киши Америка деген билчүмүн дагы жолугууну сурандым. Ал киши ооруп аткан экен. Анан бирок атайын Кыргызстандан ушундай келди, зыяратыңызга десе андан макулдук беришти. Анан мен ошол Пенсильвания деген штатка барып, ал киши менен жолуктум. Барганда Кыргызстандан ошо белек печкеге ала бардык азыраак. Анан ал да киши да бизге белек печкек берди. Андан кийин мындай бир 80ге таяп калган аксакал. Анан ал кишинин мен лекциясына катыштым. Азыркы учурда ааламдын ичинде, ааламдын өзүндө, ислам ааламында бармак менен атып жанаганда 10 бармак жетпей кала турган аалымдардын катарында Залкар алым экендигин көрүп, анын илимдүүлүгүнө таазим еттим десем туура болот да. Анан ал кишиден мен абдан жылуу кабыл алып, анан ошол Кыргызстанга мен бата сурадым, тилек сурадым, элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун деп. Анан ошол кезде түшкөн сүрөт, мен айттым, мен сүрөткө сиз менен түшсөм болобу? Мен көп аалымдарды кыдырып жүрөм, бирок мага абдан таасир калтырды десем, айтты, сизге мындай бир коркунучтуу болбойбу? Мен менен түшкөн сүрөттөн көп адамдар качат, балким мындай бир чочулашат дегенде мен айттым, жок, эгерде мен бир сиздин астыңызда өзүм аалым деп эсептей албайм, өзүңүздүн бир шакиртиңиз катары, бирок эгерде ушундай кыйын күндөрдө аалымды биз катары, биз илим талап кылган адам катары сыйлап урматтай албасак, туруп бере албасак, анда биздин илим окуганын кадыры бар каякта? Фетхуллах Гүлен мырзаны канчалык адамдар жамандабасын, анын кылып аткан иши, анын ааламга тийгизген таасири, мен ойлойм, бул мамлекет башчыларынын дагы колунан келбеген иш деп айтсак туура болот да. Анткени бүтүндөй дүйнөнүн баарында ачылган мектептер, ошол эле бизде Америкага барганда мен байкаганым, Америкадагы жүргөн ана мыногу жакшы кызмат иштеп аткандардын дээрлик 90% Себат медресесинин мектебинин бүтүрүүчүлөрү экен. Булар англисче билип, башка билип, ошол жерде банкта иштеп аткандар, таа бир компанияда иштеп аткандарды мен сурайм да, каяктан бүтүргөнсүз десем, бир 80-90% Себаттын бүтүрүүчүлөрү. Анан мен өзүм балдарым ошол Себатта окутуп аткандыгыма аябай кайрадан сыймыктанып. Эл аралык Сапат билим берүү мекемеси 1992 жылы негизделген. Анын филиалдары өлкөнүн бардык облустарында жайгашкан. Биз ачылгандан бери 15 миңден ашуун бүтүрүүчүлөрдү уядан учурдук. Сапат мекемелеринин тармагына 11 миңден ашуун окуучулар билим алган. 16 лицей, 11 башталгыч мектеп, 2 эл аралык мектеп жана 1 университет кирет. Биз TOEFL сынактарын жана Oxford Test of English сынактарын кабыл алуу боюнча расмий тест борборлорунун статусуна ээ болдук.
Биз жыл сайын бүтүрүүчүлөрүбүздүн дүйнөдөгү топ 100 жогорку окуу жайларына өтүүлөрү үчүн бекем максат койдук жана ага жетүү үчүн аракеттерибизди жумшадык. Анткени биздин эл аралык сапат мектептери окуучуларыбызга чет өлкөдөгү окуу жайларга өтүүдө жогорку артыкчылык бере турган дүйнөлүк аккредитациялардын сертификаттарына ээ. Мекемебизде 2229 кызматкер эмгектенет. Алардын ичинде 892си жергиликтүү мугалим болсо, 154 мугалим чет мамлекеттерден чакырылгандардан болуп саналат. 12 окутуучунун доктордук даражасы бар, 42 мугалим аспиранттык жана 59 мугалим магистрдык даражага ээ. Жергиликтүү мугалимдерибиздин ичинен өз квалификациясын жогорулатууга аракетин көрсөткөн 85 мугалимдин эл аралык CELTA, TESOL, IGCSE, IELTS, TKT сертификаттары бар. Эл аралык сапат мекемесинин окуучулары республикалык предметтик олимпиадаларынын байгелүү орундарынын жарымына ээ болуп келишүүдө. Ал эми ЖРТ боюнча алтын сертификаттарды алуу статистикасы бул көрсөткүчтүн жылдан жылга көбөйүп жаткандыгынын далили. Бул окуу мекемелерин аяктаган балдар кыздар дүйнөнүн топ 100гө кирген жогорку окуу жайларында билим алып, эл аралык эң престиждүү ишканаларда иштеп келишет. Биз алардын айрымдары менен гана тааныштырып өтөлү. Азаматбек Ахмедов, элетте карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө өскөн жигит дүйнөлүк деңгээлдеги Samsung компаниясын багындырууда. Ал Исхак Разаков атындагы Кызыл Кыя лицейинин бүтүрүүчүсү. Кореяда жайгашкан Samsung компаниясынын баш кеңсесинде 5G тармактарды иштеп чыгуучу бөлүмдө IT инженер болуп иштейт. Назим Меджидов, Стамбулдагы Фатих атындагы молекулярдык биология университетинин бүтүрүүчүсү. Техастагы биомедициналык изилдөөлөр институтунда тажрыйба топтогон. 3 жыл вакциналардын натыйжалуулук механизмдерин иликтөөгө катышкан. Учурда Токиолук Elix компаниясында иштейт. Назим Меджидов иштеген компания жасалма интеллекти пайдаланып, дары каражаттарын иштеп чыгууда. Самат Кадыров, Австриянын Вена шаарында жайгашкан Mimo IT компаниясында иштейт. Самат кичинекей кезинде врач болууну каалаган жана биология боюнча эл аралык олимпиадаларга катышып жүргөн. Бирок кийин инженерлик карьераны тандап алып, Германиядагы Якобс университетинин биохимиялык инженерия факультетинен билим алды. Андан кийин билимин Австриядан биомедициналык инженерия тармагы боюнча окуган. Сапаттын мыкты бүтүрүүчүлөрүнүн 3-4-өн гана атап өттүк. Эл аралык ири компанияларда иштеп, таанымал болгон уул кыздарыбыз алда канча көп. 2018-2019 окуу жылы эле Сапаттын 31 бүтүрүүчүсү дүйнөлүк алдыңкы 100 университеттин студенттери болушту. Бул албетте сыймык.